бегамот, это пантера. Короче, тамак ичип атат, нерлайн талыш. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Борбор калабыз Бишкек шаарындагы Манас кинотеатрында көптөн күткөн Напарниктер 2 тасмасынын жабык көрсөтүүсү болуп жатат. Эй, otur başına. Ne cinlisin mi? Az içtin bari sen için ölme. Yok, hiç vakit peki. Yok, bunu psikolojik atak edip bu. Gördünüz mü ruhum düşürüydüm o. Yok bak peki, ne boyun ne güzel. Haydi bak peki, haydi. Sizge кино жактуу? Жок. Причем личный составтың көзүнчө айт. Башкача суроо. Албетте, кино мыкты кино тасма. Негизи Бакыт байкебиздин ошо фанат болуп келем көп жылдан бери. Кинолору аябай сапаттуу, юмор, бийик деңгээлдеги жеңиш, сөз жок. Ошо Кыргызстаныбызда ушундай красавчик жигит бар экенине өтө сыймыктанам. Ушул кино ойноп калсаңыз, напарник кылып өзүңүзгө кимди алмаксыз? Напарник кылыппы? Мен мындай күлкүмүштүү актер алыш керекпи же кандай? Мен эгер актер болуп калсам, мына жаныма Жеңишти алмакмын. Жеңишти кайра эле. Анткени крутой чувак. Күндөн баштап эч кимге сүйлөшпөйсүң, эч ким менен көрүшпөйсүң. Менин кабинетимен менин жаныман чыкпайсың. Эгер сиз ушул кинодо роль аткарып калсаңыз, сиздин напарнигиңиз ким болгонун каалайт элесиз? Бакыт байке жакшы напарник болуп. Ал недоношенный просто. Мен оюмча чындыгында мындай дуэт көп эмес Кыргызстанда. Мага деле ушундай кичине тажрыйбалуу, биздин улуу дегендей ушу Бакыт байкебиз менен Бакыт байкенин бир киносун аткарсамбы деген бир чоң, бир жакшы мындай кыялым бар да. Кино кандай болду, жактуу? Кино сонун маанай менен чыгып келатабыз. Аябай күлдүк, күлчү жерден кайгырчу жерден кайгырдык дегендей. Бакыт менен Жеңиш сонун ойношту. Эми биз күткөндөй эле болду. Просто ал айылда билесиз да, ичине мындай мал кел, чөп чаар болуп анында тем более ичип алса билесиз го кичине алып калат. Просто Бакыт байке, сиз өзүңүз мындай серьезный, авторитетный кишисиз го. Мындай по-молодежному деп эле сүйлөшсөңүзчү, мисалы кузага баргандачы, калың, себик, кереги жок. Жок. Эне сүтүн железно өзүм эле коюп берем аны, базар. Бир тууганчиктердин образын байкадык да. Эмне үчүн дал ушул киного бир тууганчиктердин образы менен ойнойлу деп чечтиңер? Мен негизи аны жашырбайбыз. Биз 2 кинону бир киного бириктирдик. Бирок эл көптөн бери биздин дуэтти сурап аткандыктан башкача кылалы деп ойлосок, бирок ошону эле каалайт эле, ошондуктан ошондой эле кылып койдук. Буюрса, түздөн түз окшош эмес деп айта албайм да, бирок кичине айырмачылык бар, бирок кандай гана болбосун эл каалаган образды биз чыгарганга аракет кылдык да. Негизи эле Бакыт байкенин кинолору жагат. Негизгиси жаккан себеби аябай маанилүү да. Көрсөтчү жана видеону. Негизи эле Бакыт байкенин кинолору жагат. Негизгиси жаккан себеби аябай маанилүү да. Тетиңди көрсөт. Сиздин напарнигиңиз ким болгонун каалайт элесиз? Бакыт байке жакшы напарник болуп. Доктор сага тагдыр ушуну тамашалады ойлойм. Шеф, мен тагдыр үчүн центр приколун. Кыргызстандагы кинолор ичинен мыкты болду деп ойлойсузбу? Мыкты эле болду, эми бирок Кыргызстандагы кинонун ичине мыкты деп айткан болбойт го эми. Ар бир кино өзүнчө мыкты да. Бирок жакшы болуптур. Элдердин бүгүн реакциясынан эле байкаса болот. Лично өзүмө да жакты. Молодцы. Бакыт менен Жеңиш экөө жакшы иш кылыптыр. Эгер сиз ушул кинодо роль жаратып калсаңыз, напарник кылып өзүңүзгө кимди алмаксыз? Ошо бул кинодо роль жараттым го, бирок мен бул 2 напарниктин чоңун ойнободум анан. Азиз деле алмакмын, анткени Азиз экөөбүз доспуз дагы чогуу иштейбиз канча жылдан бери. Анан ал да полковникти ойнодум, мен да полковникти ойнодум бул кинодо. Экөөбүз эле напарник болмокпуз го. Бул ошол моментте эле жеңил, эч кандай биякта мындай көйгөйлүү маселелерди да чагылдырып көрсөтүп кетет. Мындай күлөсүң ошол моментте эле кино жашоого тийишелүү да. Азыркы жашоого тийишелүү. Ошол үчүн аябай сонун маанилүү кино экен. Ушундай кинолор дагы чагылдырып турса, итогу жакшы болот деген ойдобуз. А так Бакыт байке, Жеңиш молодец, красавчик, сөз жок. Эгер сиз
Напарникте роль жаратып калсаңыз, кимди өзүңүздүн напарнигиңиз кылып алмаксыз? Билбейм, бул вопроско жооп бере албайт экенмин. Эми спортсмен болгондон спортсмен жагынан эле жаратса керек. Мен если напарник жагында оюнда болсом, генералдын ролун жаратмакмын, капитандын. Бүгүнкү күндөгү элдин баягы милиция болгонун ишениш үчүн жоголуп бараткандыгын, ошондуктан кайра аларды кайтарып келүүгө чоң таасир калтыра турган кино тартышыптыр. Бир чети күлкүнүчтүү, бир чети тарбиялык мааниси абдан зор кино тартышыптыр. Абдан жакшы. Эгер сиз ушул напарниктер тасмасында башкы рол жаратып калсаңыз, өзүңүзгө напарник кылып кимди алмаксыз? Мен эгерде өзүм тартылып кала турган болсом, бул маселени режиссер чечмек экен. Рапортыңды алтыр, өзім чечем, Бирок мен өзүм ким менен болсо деле ойной бермекмин. Бирок бул кинодо өзүбүз деле катыштык и напарник болуп Бакыт менен ойнодук. Жок, мындай негизи башкы рол жаратып калсаңыз, Жеңиш байке мененби же Бакыт байке мененби? Жеңиш байке или Бакыт байке, мага айырмасы жок, экөөнүн кимиси болосун ойной бермекмин. Биз актербуз. Образыңызды аябай жакшы аткарыпсыз. Ошол жөнүндө да кичине айтып кетсеңиз. Бул деген албетте биринчи кинонун уландысы да. Ал жакта деле биз деген жакшы жылуу мамиледе болуп, ошол жакта дагы напарник болуп жүргөм. Бирок көмүскөдө да милиция чөйрөсүндө бул нерсени жакшы билишет дегенде, ошондуктан бул жактан да бул уландысы катары кабыл алсаңар болот. Найныкча шибес, болот тайганчык деген уктум эле. Анан катамаран. Бул тасмада мен экинчи оператор болуп иштедим. Бизде постановщик башка Жуманазар деген бизден улуу байкебиз иштеди. Бизге эң эле эсте калаарлуу бул жанагы белекти алып келип сабап атпады беле. Ошонун ичинде чоң заброшенный зданияны тартканбыз. Күн ысыкта аябай кыйналдык ошол жерден. Күн ысыгын, анан кийин ошо экшн моменттерди 2-3 киши кылып тарттык. Ошол жагынан аябай кыйынчылык болду да. Напарниктер 2 кино тасмасы юмор жагынан жана ошондой эле тарбиялык мааниси жагынан эң мыкты деңгээлде болгон МБ Pro студиясы менен Жеңиш Майрембек уулу жана ошондой эле Бакыт Осмонкановго алдыдагы кинолоруна ийгилик. Ал эми сиздерге Напарниктер 2 киносуна келип кетүүңүздөрдү сунуштайбыз. Вот чисто для интереса барма. Рахмат бактылы. Кино аябай жакты, жаратуучуларга таазим. Элди аябай күлдүрүп, жакшы маанай тартуулап беришти. Дагы ушул нерседен токтоп калбай, дагы ийгиликтерди жаратып, ийгиликтерге жетишин каалайм. Сонун бизде негизи ушундай Кыргызстанда ушундай кино индустриясы өнүгүп жаткан абдан кубандырат. Ийгилик каалайм, жалпы актерлор малатсы, баарыңыздар сонун өнөпсүздөр. Бегамот, это пантера. Короче, тамак ичип атат, нерлайн талыш. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Борбор калабыз Бишкек шаарындагы Манас кинотеатрында көптөн күткөн Напарниктер 2 тасмасынын жабык көрсөтүүсү болуп жатат. Эй, отур машина. Не жинисиңби? Азыр иштин баары сен үчүн өлмө. Жок, онусу Бакыт байке. Жок, буну психологический атака деп коет. Көрдүңүзбү, рухум түшүрүйдүм го. Жок, Бакыт байке, не бой негизи. Айда, Бакыт байке. Айда. Сизге кино жактуу? Жок. Причем личный составтың көзүнчө айт. Башкача суроо. Албетте кино мыкты кино тасма. Негизи Бакыт байкебиздин ошо фанат болуп келем көп жылдан бери. Кинолору аябай сапаттуу, юмор, бийик деңгээлдеги жеңиш, сөз жок. Ошо Кыргызстаныбызда ушундай красавчик жигит бар экенине өтө сыймыктанам. Ушул кино ойноп калсаңыз, напарник кылып өзүңүзгө кимди алмаксыз? Напарник кылыппы? Мен мындай күлкүмүштүү актер алыш керекпи же кандай?
Мен эгер актер болуп калсам, мына жаныма Жеңишти алмакмын. Жеңишти кайра эле. Анткени крутой чувак. Күндөн баштап эч ким менен сүйлөшпөйсүң, эч ким менен көрүшпөйсүң. Менин кабинетимен менин жаныман чыкпайсың. Эгер сиз ушул кинодо роль аткарып калсаңыз, сиздин напарнигиңиз ким болгонун каалайт элесиз? Бакытбекке жакшы напарник болуп Ал недоношенный просто. Менин оюмча чындыгында мындай дуэт көп эмес Кыргызстанда.